Салмақтулық, сымбаттулық жарашқан, анығасыл анығай көлімен өзді алған елеңі. Батыр бабаң Манастан, ей Шыңғыс, ой Шыңғыс, социалистик эмгектин баатыры, лениндик, мамлекеттик жана Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы сыйлыктарынын лауреаты, Кыргыз эл баатыры, Кыргыз эл жазуучусу, Париждеги адабият жана искусство боюнча Европа Академиясынын анык мүчөсү, кыргыз рухунун, кыргыз сөзүнүн кудуретин, таланты менен дүйнөгө тааныткан улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымын биздин мектептен алып жүрүүсү биз үчүн чоң сыймык. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары кылымдар тогошкон азыркы доордун эң көп окулган чыгармаларынын бири. Анын китептери дүйнөдө 170ден ашык тилге которулуп, 60 миллиондон ашык нуска менен басылган. Жамила, Саманчынын жолу, Жаны барым Гүлсары, Делбирим, Кылымга тете бир күн, Кыямат, Кассандра ен тамгасы, Эрте келген турналар чыгармалары боюнча жаралган кинофильмдер жана спектакльдер дүйнөлүк кинематографияда жана театрдын тарыхында жарык барак болгон. Стамбул, Прага, Токио, Москва, София, Бишкекте жана көптөгөн өлкөлөрдө көрсөтүлүп, сахналарда коюлуп келет. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары коомдо билим берүү, тарбиялоо процессинин ажырагыс бөлүгүнө айланып, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө мектептердин жана жогорку окуу жайлардын окуу программаларына кирген. Китепканачы Рахимова Зухра Маннаповна Чыңгыз Айтматов ааламдын акылман сүрөткери аттуу бурч уюштуруп, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуйбуз жумалыгын өткөрдү. Жумалыкта окуучулар жазуучунун чыгармалары менен кеңири таанышышты. Акылман эне, күнөөсүз балдарды жайлаба. Сен кимсиң? Адамча сүйлөп кубулган кандай жансың? Мен бугу эне болом. Балдарды кое бер. Мен эмизип багып алам. Мергенчилер кеткенден кийин бир сонун окуя болду. Турналарды алгач Анатай көрүптү. Турналар! Карагылачы турналар! Учуп барата. Эрте келген турналар бул жакшы жишан. Түшүм мол болот. Сүрөт сынагында окуучулар Айтматовдун чыгармаларына болгон сүйүүсүн чын дилинен ак барак бетине түшүрүп, талантын көрсөтүштү. Жазуучунун улуу көркөм мурасын терең өздөштүрүүдө окуучулар Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын каармандарынын образын жаратышты.
Чыңгыз Айтматов. Jamila повести. Jamila'nın armanı. Tepsedi Kırgız saltındı. Dalaylar meni jek köröt. Jaşosun özü taptı dep. Dalayı meni köröt. Kantse de menin күнөм бар. Ак никяттап жүз ачкан. Жолсунсуз жорок баштагам. Данияр менен бир качкам. Кечирчи мени, жерени. Менде да намыс, уят бар. Атайын жазган, каталбай. Аял да болуп, бар албай. Эсинен чыгып садыктын. Үйүмдү турдум баса албай. Жарпымды жазып, дем берип. Жөлөр адам табылды. Араса жүргөн Жамилаң, жерине ак сүйүүгө кабылды. Aman sındı kutlu talan. Adam balasının kaygısına, kubanıçına ortaktaş bolgon kasiyetty. Kötörümdüğünün kötörümdüsü, çıdamdığının çıdamdısı jerene. Men dağı kendim, kança mezgil öptü. Ömür suuday ağır, karıdım, ağrıdım. Birok bolsa da ümit menen coşan. Adam ben dese, eç kaçan gelecekten ümit üzmek. Tuğraydağı cerene, senin algılan turmuştun taygaq keçüsüp keçe albagan. Taktırdın, oşku eşine çıday albagan Aytmatov'tun karmanlarını alıp geldim. Jok, men alıp gelgenim jok, özleri kelişti. Men bar bolgon oşol köçtü baştap geldim. Sağa jakın sırdaş emesmindi. Alar jaşoda kagıldı, soğuldu. Jasagan işleri üçün, attagan kadamları üçün ökünüştü. Kuday, alarga jalgan jaşoda sunumsuz көрсөттү. Дүйнөлүк цивилизациянын маданий чөйрөсүн байытууда зор салымын кошкон кыргыздын улуу инсаны Чыңгыз Айтматов доордун күзгүсү, доордун үнү. Чыңгыз Айтматовдун көркөм дүйнөсү түбөлүктүү.